Бизнести колдоо боюнча өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан колдоолордун натыйжалары байкоого болот. Чакан бизнес 80% чейин калыбына келип калды. Бул тууралуу Кубатбек Боронов бизнес жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында бул маалыматтар патенттин негизинде иш алып барган чакан жана орто бизнестин мониторингинин жыйынтыгында кабыл алынган. Эгер 2020-жылдын январь-февраль айларында берилген патенттин саны 95-97 миңге жетсе, март айында анын саны 20 миңге чейин азайган. Азыр бул көрсөткүч 75 миң патентке жакындап калды. Мындан тышкары 2020-жылдын 8 айында салык кирешелердин көлөмү 2019-жылдын көрсөткүчүнүн деңгээлине жетип калды. Чакан жана орто ишкерлик субъектилерине жеңилдиктерди түзүү жана бирдиктүү салык декларациясын оптимизациялоо боюнча иш жүрүүдө. Санарип технологияларды колдонуу менен чек арадан товарларды алып өтүү процедуралары жеңилдетилүүдө. Ал өз учурунда контрабанданын азайышына алып келет. Бул иштин негизги элементтеринин бири бир терезе бир токтотмо долбоорун ишке ашыруу жана бажы кызматында электрондук декларация толтуруу. Ошондой эле салык кызматынын санарип салым сервердик моделине өтүүсү. Мындан тышкары инвесторлордун жана ишканалардын алдында турган маселелерди тез арада чечүү максатында өкмөт өнөр жай ишканаларын жана инвестициялык долбоорлорду колдоо боюнча кураторлук механизмин киргизүүдө. Биринчи этапта бул тизмеге 29 кайра иштетүүчү тамак аш жана жеңил өнөр жай ишканалары аркылуу тармактагы 10 инвестициялык долбоор кирди, деди премьер. Өкмөт башчы мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө кайрылып бизнести колдоо максатында антикризистик чаралар көрүлдү. Өкмөттүн 2020-жылга карата социалдык жана экономикалык туруктуулукту камсыздоо боюнча иш-аракет планы бекитилди. Бирок мурдагыдай ыкмалар менен экономиканы кайра калыбына келтире албайбыз. Көнүп калган шаблондор менен иш алып барганды токтотуш керек. Айрым багыттар боюнча ишкерлерди колдоп, инвесторлордун ишенимин кайтарып, экономикадагы терс тенденцияларды өзгөртө турган стандарттуу эмес тез кадамдар зарыл, деди Кубатбек Боронов. Мындан сырткары Кубатбек Боронов Дыйкан айылы жана Кара Кече кени ортосундагы убактылуу жолду ачуу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча транспорт жана жолдор министрлигине кыска мөөнөттө Кара Кече көмүр кенинен көмүр ташууну өз учурунда камсыздоо максатында унаа каттамын калыбына келтирүү тапшырылды. Мындан тышкары Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомуна кыска мөөнөттө көмүр кенине электр энергиясын берүүчү түркүктөрдү калыбына келтирүү тапшырылды. Белгилесек, мындан мурда катуу жааган жаан-чачындан улам Дыйкан Кара Кече унаа жолунун тилкесинде таш кулап, натыйжада 300 миң метр куб көлөмүндөгү шиленди пайда болгон. Анын кесепетинен электр түркүктөрү жабыркап, Кара Кече көмүр кенинин борбордук кен казуучу жерине жол жабылган.